бул үйүбүздү деген Адилет байкебизге куруп бергенбиз 2023 жылы. Анан баягы Адилет байкебиз азыр тилекке каршы өзү үйүндө жок экен, баягы жумуш боюнча жүргөн экен. Бирок ошого карабастан эми ушунча биз Кара Сууга чейин келгенибизге байланыштуу үйдүн ээси Назира жеңебизден дагы чакан интервью алып, 2 жыл кыштаганда кандай болду, жаңы впечатлениялар кандай болуп атат, баягы ошол жөнүндө силерге кызык болгон, реалдуу жашап аткан, нарында жашап аткан баса белгилеп койчу нерсе, бул үйдө азыркы учурда таптакыр отопление коюла элек, 2 кыштан чыккан үй да. Ошолор жөнүндө дагы бир сурап, маалымат алып силерге айтып берели дедик да. Эми Назира жеңе, баягы азыр кирип мен обзор тартып кеттим, обзорго тартып кетип, бир нерсени байкадык. Таптакыр эле ошо отопление жок да. Анан 2 кыш кыштадыңар уже. Анан ошол боюнча айтып берсеңиз да кандай? Мурдагы үйүңөрдө кандай эле, бул үйүңөрдө кандай эле? Немеде, баягы кирпич, топурак кирпич деп коебуз, ошондон салынган. Төө кирпичтен салыныптыр. Там мустак эле болчу, жылына бир 5 тонна, 6 тоннадан от жагылчу да. Аны бусуп эле сразу эле салдык. Бул 1 жылда эле кирип кеттик, ноябрь, декабрда кирдик. Отоплениясы жок эле чыктык. Астына 1 жылыткыч сайылды, үстүнө 1 же 2 сайып коет. Күндүзгүсүн такыр сайбайбыз. Түнкүсү эле сайылчу. Анан быйыл ошо отопление салбай көрөлү деп кыштаганбыз. Анан быйыл да ошентип кыштадык да. Анан тердейби деп да байкадык быйыл. Может салсакпы же эмне кылсак деп. Бирок чын эле тердеген жок асты. Анткени баягы пена неме куйлап турбайбы? Тердейби дегенде терезелер тердейби деп атасызбы? Терезелер былтыр тердеп чыккандан анткени жакшы кургабай калыптыр да. Ал эме болушунда да силер баягы кышка маал отделкасын бүтүрүп киргенсиңер да. Ошондо болуп калды да. Анан отделкасын бүтүргөндө деген бул отделкадан деген жанагы влага образоваться этет дагы, ошолор анан ошол кургап анан конденсировать этет да. Анан быйыл да байкайлы десек тердеген жок, раз терезенин баары аябай сонун болду. Быйыл да ошо кыштадык. Анан отопление койбой деле коелу деп эле чечип атабыз. Анткени эми ал деле бала кетти да от жагасын. Мисал катары баягы сиздер уже реалдуу кыш кыштаган кишилерсиңер, 2 кыш кыштаган кишилерсиңер да. Канча сом чыгат негизи баягы полностью электроэнергияга? Светке аябай көп нерсе сайып аттык. Теплый полдор да бар, сануу жылдерде. Эмелер бар. Аристондор бар, 2 аристон бар чоң. Анан бир 3000 тегерегинде эле чыгып атпайбы? 3000 сом тегерегинде чыгып атты. Это в месяц, айына, э? Месяц. Айына, туура эле. Бир айда ошондой эле төлөп аттык да. Эми ашып кетсе 4000 ба аябай көп жаксаң. Негизи баягы мен бул эмеге деле себел болду десем болот да, акчага себел болду. Анткени 5-6 тонна көмүрүңдү жакча эле. 5-6 тонна көмүрдөн чыгар дагы. Ошол 5-6 тонна мындай да бизде көп учурда ушунда салыштырганда жүрүшпөйт да. 5-6 тонна, 1 тонна көмүр азыр кышкысын калп айтпасам 4,5-5 миң болот да. Тим более жылга эме кымбаттап атат да көмүр дагычы. Андан тышкары дагы сиз отоплениясына киргизген акча, мисал катары мен баягы курулушта жүргөн кишилерге катары айтып атам. Могул үйгө, если сиз көмүр отопительный система жанагы полностью паровой отопление киргизем десеңиз, печкасын койгонуңуз, расширительный бачок койгонуңуз, турбалар койгонуңуз, балдардын работасы көмүрдү эске албаганда эле бир 10 000 доллардын тегерегине чамалап барат да. 10 000 кор болсо да 8 000 долларга мен гарантия берем, барып берет экен да. Сиз ошондо көмүргө жетелекте мурда эле мисал катары сиз көмүр отопление койчу акчаңыз менен бир 10-15 кыштан чыгып кетесиз да. Ошодо. Анан эми койгондо делечи отопление койгондор болот да. Отопление койгондор болсо деле мен эметмекмин да. Совет бермекмин, мындай светке эле кошуп койсо болот да. Анткени деген там деген аябай ысып чыгат. Там аябай ысып чыгат. Күндүзгүсү тим более күн кышында терезелерди ачып коебуз. Анан үй өзү эле жылып чыгат да, ошонусу аябай жакты. Өзү эле жылып чыгат там. Анан аябай жайкысын болсо, эмелерди түшүрүп коебуз. Тоораларды бүт түшүрүп коебуз. Күн кирбесе эле баягы салкын тура берет да. Негизи баягы биз бүт клиенттерге сунуштап кетебиз. Баягы SIP технологиянын ошо кышкысын жылуу болот, термос сыяктуу да. Терезеден кирген күндүн нуру менен эле, эжеке Назира жеңе айткандай эле үй жылып калат да. Бирок жайкысын ошол эле терезеден кирген күндүн нуру сиздин үйүңүздү ысытышы мүмкүн. Ошон үчүн жалюзини тосушуңуз керек. Бирок эң жакшы жолу баягы үйүңүзгө бир чоң кондер коюп койсоңуз, ошол толук кандуу жетиштүү болот да. Бир кондиционер коюп койсоңуз, аны менен вообще бир температураны карап берет дагы. Анан эгерде азыр бизде
чоң үйдө салып берип атабыз, нарынгачы 500 чарчы метрлик үй салып берип атабыз. Ал жерге болсо кардар ыстыгына болсо биз солнечный панельдерди коюп туруп бүт воздушный система отопления кылабыз деп атабыз да. Воздушный система отопления дегенде бул үйдө дубалды жылытыштын кереги жок. Полду жылытыштын да кереги жок. Бул үйдө деген болсо сиз абаны гана жылытышыңыз керек. Анан ошон үчүн воздушный система отопления Америкада колдонулат. Ал сиздики бир эле учурда фильтрдин милдетин аткарат, кондиционердин милдетин аткарат, отоплениянын милдетин аткарат. И получается сен и эң маанилүү дагы нерсе увлажнительдин да милдетин аткарып берет да. Сөйгөндө үйдүн ичинде воздухта дагы влажностьты туура сактабаса дагы бул дагы түздөн түз ден соолукка баягы таасир этип коет да. Ошон үчүн азыр ошондой да системаларды койсоңуздар болот да. Ошол эле көмүр отопление койчу акчага кечине бир 2-3 миң доллар кошулса эле, в принципе тиги туруп калат да. А бирок ал жерден сен 3, 4, 5 түрүн аласың да, мындайча айтканда пользасынчы. Анан сиз айтып атпайсызбы, 3 миң сомдон чыгып атты депчи. Биз мен байкемеде салып бергем, Кара Булунга. Өйдөн эле силер. Алардыкы дагы ошо сиздикинен кичине чоңураак, эме подвалын эске алганда да, чында үй кичинекейирээк, подвал менен чоңураак болуп калат, 240 квадрат метр болуп калат. Алардыкы деле ошол 3 миң сомдун тегерегинде кыштан чыгып келип жатат да. Аларды калп айтпасам 2019 салынган болуш керек эле, 2019 же 2020 салынган болуш керек эле да. Так что мына нарында деле отопление жок эле, сонун эле кыштан кыштап жатышат да. Анан ушул жерде мен баягы элдер азыр комментарий калтырат. Комментарий калтырганча эле суроо берип кетейин. Сөйт өчүп калдыбы кышында? Быйыл көп деле өчкөн жок. Ошо өчкөндө үйүңөр дароо муздап калдыбы? Комнатаны жаап эле баягы кирип кетебиз. Комнатаны жаап эле? Өтсө 1 саатка өчөт кээдечи. Жок, мында реально бир суткалап өчүп калган болгон өчкөн жок, мында реально, А то биздин тем более свет деген баягы жайкысын өчпөсө так кышкысын көп өчпөйт да. Жайкысын өчсө проблемасы жок да. Негизи кышкысын таптакыр отопление жок болсо комментарий калтырышат. Тоңуп калбайсыңбы, өлүп калбайсыңбы деп. Эчтеке болгон жокпуз. Комнатаны жаап эле балдар менен кирип кетебиз. Баягы жылуу тура берет да, эшиктерди жаап койсоң эле. Анан бат эле свет күйүп калат, анан бат эле жылып чыгат. Анан бир 15 мүнөттө эле жылып чыгат да бир комната. Спальня тартылбадыбы? Эшиктерин бүт жаап койсоң эле 15-20 мүнөттө эле аябай жылып чыгат. Ошонусу жакты да. Мен айткан жокмун, мына 2 жылдан бери жашап аткан киши айтып атат. Ошонусу жакшы. Анан эң негизги минустар катары эле сиппанелди мен бүт эле видеодо айтып кетем. Бул шумкасы эле да. Мисалы, бул Адлет байкебиздин үйүнө биз межэтажный шумоизоляция атайын жасаган эмеспиз да. Ошол себептен мынакей сонун Нуржигит тыпылдап нары бери чуркаганда дүңкүлдөшү мүмкүн. Ошол эле силерге минусу ошол эле экен да. Баягы үстүнөн чуркаганда эле дүңк-дүңк дегенси угулганы болбосо, а так баягы эчтеке деле эметпейт. Көнүп деле калган эми 2 жылдан бери. Не критично дейсизби? Бирок бир нерсени мен сурап кетейин ушул жерденчи. Сиз үйүңүздө жашап постоянно үйдүн ээсисиз да, үйдө жүрөсүз. Анан баягы туруп бир моментте бир жамандык жакшылык болгондо башка үйлөргө барасыз да, мурда салынган үйлөргөчү. Ошондо барганда бирок сизге сезилет экенби кадимкидей насколько ачык, жарык, мындай маанай жарык болуп салынган экенчи. Эми башка үйлөргө барсаң муздак болот. Азыр деле мынакей муздак да, үйлөр отура албайсың, баягы калың кийинишиң керек. А биз болсо бир температура менен эле уже көнүп калат экенсиң кадимкидей. Үйдө апабыз да бар, апабыз да аябай көнүп неметип калды. Баягы жылууга көнө түшөт кезде. Жылууда аябай немесичи. Анан кышкысын деле баягы жеңил кийинип алып жүрсөң болот, ошонусу жакшы да. Калың кийинбейсиң, сыс өтпөйт балдарга. Буйруса Адлет байкелерибиз, Назира жеңебиз ушул жерде уже 2 жылдан бери жашап атышат, уже 3-чү жылга кетип атат буйруса. Анан бир да чоң жакшылыгын көрүшкөн экен. Ушул жерден кичүү бешикте бөлүнүп турган, жогоруда видеодо көрсөңүздөр, бешикте бөлүнүп турган кызбы же эркекпи? Кыздуу болушкан экен буйруса, ушул үйдөн кыздуу болуштур. Эми буйруса эң негизгиси Назира жеңе, үйүңүздөр ак жолтой болуп, жакшылыктарга кызмат кылып, ушул жерден бир эле кыздуу болбой, дагы көп уулдуу, балалуу, кыздуу, небере, чөбөрө, кыбыраңызсын ушул жерден чайын ичкиде болуңуздар, жакшылыктар кызмат кылсын. Чоң рахмат. Ошол себептен, урматтуу кардарлар, тамды салып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Адекс компаниясы чынын эле аябай ойдогудай да, ойдон да ашты десек болот. Жакшы. Рахмат. Силерге рахмат, бизге жумуш бергениңиздерге. Урматтуу биздин жарандар, эгерде сиздер ушул видеону ушул деңгээлде көргөн болсоңуздар, анда сиз реалдуу түрдө үй салам деп пландап, изилдеп жаткан болосуз. Мен дагы пландап, ниет кылып жүргөн болсоңуз, ошол ниетиңиз ишке ашып, ак өргөлүү болуп, ушундай Адлет байкебиздикинде болгон жаркыраган,
маанайы жарык 2 кабаттуу 3 кабаттуу болгон үйдө жашашыңызга чын жүрөктөн тилектешпиз.